Пирамида каналынын түз эфиринде акцент берүүсү, анын алып баруучусу мен Амантор Шерғазиев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын социалдык фонду, анын ичинде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз ушул теманын алкагында сөз кылуу үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Эң алгач коноктор менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары Нурдинов Эсен мырза, жана кирешелер башкармалыгынын башчысы Урустамова Нуржан айым. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, анда биз маегибизге өтө берсек, ушул камсыздандыруу төгүмдөрү деген эмне? Бул кандай тартипте ишке ашат? Кандай эреженин, кандай жобонун алкагында ишке ашырылат? Жана мунун тарифтери кандай негизде бекитилет? Камсыздандыруу төгүмдөрү деген бул социалдык фондко төлөнүүчү төгүмдөр. Бул деген камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча тарифи боюнча мыйзамда каралган. Ошол мыйзамда ар бир юридикалык жактан жеке ишкерлер, базарда отургандар, дыйкандар бардык кандай төлөш керек, ошол баары тарифтери жазылган. Азыркы учурда тариф кандай? Жана ушул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин кайсы мыйзам жөнгө салат? Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө тарифтери боюнча деген Кыргыз Республикасынын мыйзамы, ошол жакта тарифтер каралган. Бул деген бүгүнкү күндө юридикалык жактарга 27,025% түзөт. Андан ары ошондой бөлүнүп кетет да. Жеке ишкерлер, торговый центрдеги, базарда, дыйкан чарбалар деп бардык тарифтер ошол бөлүнгөндөргө, ошол ар бир критерий боюнча пайыздарда айырмачылык барбы? Айырмачылык бар, конечно. Мисалы жеке ишкерлер орточо айлыктан 10% төлөшөт. Базарда отургандарда алар деген орточо айлыктан 6%, 3%тен төлөгөн, если торговый местоса кичинеберке болсо 3% орточо айлыктан төлөшөт. Кечиресиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге түз байланышка чыгып, өзүңүздөр кызыккан суроолорду берип жооп алсаңыздар болот. Ал үчүн 59 20 55 номерлери иштеп жатат. Бишкек шаарынын коду 0312. Ушул номерлерди терип бизге байланышка чыгыңыздар. Нуржан айым, биз ушу маегибизди улай берсек, ушул эле суроо сизге да. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери деген эмне? Деги эле ушу камсыздандыруу төгүмдөрү деген эмне? Ушуну кененирээк токтолсоңуз, көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болсун. Бул камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө айта кетсек, өзүңүздөр билгендер, бизде пенсиялык система бар. Пенсиялык системабызга убагында карыганда пенсия чыгуу үчүн жаш кезинен баштап, иштегенден баштап камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөш керек. Бул камсыздандыруу төгүмдөрү биздин мыйзамдарга ылайык милдеттүү. Ар бир жаран иштей баштагандан кийин айлык маяна алабы, киреше алабы, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө милдеттүү болуп калат дагы. Камсыздандыруу төгүмдөрүн аздан төлөп баштаса, кийин пенсия курагына келгенде стажы болот дагы. Камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептеп туруп, андан кийин пенсиясына чектеп беришет да. Камсыздандыруу төгүмдөрүн кандай категориялар төлөшөт? Муну да айта кетишибиз керек. Камсыздандыруу категорияларын айтып кетсек, бул юридикалык жактар. Юридикалык жактар десек, бул азыр деле мекемелер бар, учреждение, УСО бар, ОАО бар, акционерный обществолор бар. Ошолордун баары кичинекей мекемелер дагы ошолорго кирет. Булар айлык маянасынан 27,25% төлөйт. Жумушчунун айлык маянасынан. Жумушчунун айлык маянасынан. Анын ичинен болсо иш берүүчү 17,25% төлөйт дагы. Ал эми жалданган адам, кызматкер. Мисалы үчүн, биз да кызматкер болуп келебиз, сиз да кызматкер болуп келебиз. Сиздин айлык маянаңыздан 10% кармалат. Бул эң чоң категориябыз. Андан кийинки категориябызды айта кетсек, бул жеке ишкерлер. Жеке ишкерлер базарларда иштегендер, же болбосо базардан да тышкарыда кызмат көргөзгөндөр. Жеке ишкерлер болсо, орточо алардын өздөрүндө бир топ категориялары бар. Алар категорияларын айтып кете турган болсок, бул мисалы үчүн бирдиктүү налог төлөгөндөр бар. Налоговый контракт деп коет, ошол нерсени төлөгөн жеке ишкерлерибиз орточо эмгек акыдан 10% төлөйт. Бул орточо алганда Бишкек шаарында 1900 сом болуп атат. Ал эми базарларда иштегенде биз дагы ыктыярдуу патент алгандагы жеке ишкерлер аябай көп санда. Ошолор болсо орточо айлыктын дагы азайтылган бир өзүнүн суммасы бар, ошонун 6% төлөйт. Бишкек шаарда айтып кете турган болсок, бул 743 сом. Ал эми базарларда кичинекей лоток болуп, кичинекей торговый место деп коет, бир соода орундары болгон жеке ишкерлерибиз бар. Алар болсо орточо алганда азайтылган эмгек акыдан 3% төлөйт. Кирешенин кайсы түрлөрүнө мисалы үчүн?
киреше бул алган өзүнүн кирешесин эсептеш үчүн жеке ишкерлер кирешесиндеги эле эсептеш өтө кыйын. Ошондуктан тарифтерди орточо эмгек акыга байлаганбыз да. Орточо эмгек акыны бул биздин улуттук статистика комитети республика боюнча ар бир райондо өзүнүн орточо эмгек маянасын эсептеп чыгат да, ошого жараша эле пайыздар. Бирок ошол эле күндө айлыктан башка да кирешелер бар да. Ал кирешелер кантип эсептелет? Айлык маянасынан дагы эгер тышкары айтып стипендия алышы мүмкүн же пособие же дагы башка ушундай. Сиз аябай туура суроону берип атасыз. Камсыздандыруу төгүмдөрү азыр айтып кетишибиз керек, стипендия, пенсия, пособиялардан, компенсациялардан кармалбайт. Бул башка эгерде материалдык жардам ала турган болсо, премия ала турган болсо, ошол суммалардан айлык маянасынан кармалат да. Ал эми жанагы жумушчудан кармалып аткан 10%-дын канчасы жумушчунун өзүнүн пенсиясына которулат дагы, пенсиялык топтомдоруна. Ал эми канча пайызы жалпы пенсиялык фондко чегерилет, Эсен мырза? Бул боюнча ошол 27,025%-тин бардыгы фонддорго бөлүнөт да. Бул пенсиялык фонд, топтомо фонд, жанагы медициналык жактан камсыздоо фонд, ошолордун баарына бөлүнүп, мисалы төлөгөн кызматкердин мисалы 10%-тин 2% топтомо, 8% пенсионный фондко кетет да. Бизде көп учурда жарандар ушул жактан баягы түшүнбөстүккө кабылып жатышат да. Мисалы үчүн мен 20 000 сом айлык алсам, 10% 2 000 сом болуп калат да. Ошо 2 000 сом кармалып атат. 2 000 сом мен 40 жылдык стажым болгондо бул деген көп акча болуш керек эле. Мен пенсияга чыкканда 3 000 сом, 2 000 сом пенсияга чыгып калдым. Калган топтолгон акча каяка кетти деген суроо туулат да. Ушуну түшүндүрсөңүз жарандарга. Азыркы мыйзамдар боюнча социалдык фондко канча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөсөң, ошончо пенсияга чыгасың да. Бизге деген камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөндөн кийин дагы бул деген бизде деген эсептелип инфляцияга каралып инвест доход кошулуп турат. Анан ал пенсияга чыкканда, мисалы, если айлыгы жакшы болгон болсо, азыр деген бүт эле республика боюнча айлык майына көтөрүлүп, азыркы чыгып аткандардын пенсиясы жакшы чыгып атат. Ал мурда деген бул 2000-2005 жылдары деген айлык майынасы аз болчу. Ошого деген жарымы союз убагында иштеген болуп, жарымы 96-дан бери төлөгөндөрдүн баары личный страховой счетунан чыгат да. Ошол жерден аз болуп калып атканда, азыр деген айлык майыналар бүт республика боюнча эле акырындан көтөрүлүп келатат. Ошого жараша пенсиянын өлчөмү дагы уже көп чыгып баштады. Ушул пайызды дагы да төмөндөтүү алдыдагы пландарда барбы? Социалдык фонд ушуну демилгелеп, ушул маселени көтөрүп жатабы? Бул боюнча ишкер биздин Кыргыз Республикасы президентинин тарабынан дагы, премьер-министр тарабынан дагы ушул талап коюлуп жатат. 27% бул көп, ошону түшүрүш керек депчи. Бирок биз деген если 27%тен мисалы бир 5%ке түшүрө турган болсок, соцфонд бир жылда 5 миллиардка чейин потеря болот экен да, жоготууга учурайт. Ошол жоготууну биз ордун кайсыл жактан толуктайбыз. Ошол деген биз источнигин таап, анан кийин ошол өзгөртүүгө барабыз деп. Бул боюнча жумуш топ түзүлүп иштеп атышат. Кандай кылып түшүрсөк, ошол түшүргөндө жоготуунун ордун кантип толуктайбыз. Ошол боюнча иш-чара жумушчу топ иштеп атышат. Эгерде мисалы үчүн ушул пайыз түшүрүлө турган болсо, жумушчунун эсебинен айлыгынан кармалуучу пайыз төмөндөтүлөбү же жумуш берүүчүнүн төлөмү төмөндөтүлөбү? Бизге деген азыр көбүнчө деген ушул жумуш берүүчү жагынан деп ойлоп атабыз да. Бир деген бир 4-5 вариант иштеп чыкканбыз. Мисалы деген жумушчу 10%, жумуш берүүчү 10% депчи. Мисалы бул деген бир жагынан биз если тарифти түшүрсөк, бул деген көмүскө экономикадан чыгаруу дагы бир жолу болот да. Мисалы көптөрү если айлык көп болсо, тарифтин пайызы өйдө болсо, алар азыраак айлык көрсөтүп, азыраак төлөгөнгө аракет кылышат да. Если тариф канчалык төмөн болгон сайын, может айлыгын толук көрсөтүп
көрсөтүшү мүмкүн да. Мындай логикалык жактан ала турган болсок, мунун жумушчуга бир жеңилдиги жок, жумуш берүүчүгө гана жеңилдик болуп жатпайбы? Ушул учурдан мүмкүн жумушчу жагында карап көрүү кандай болот? Жок, бул Жумушчунун негизде жумушчунун айлыгы көбөйүшү мүмкүнбү? Жумуш берүүчүдөн социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү азайтылган болсо? бул боюнча бизге көбүнчө жумуш берүүчүлөр даттанышат да. Эмнеге дегенде 27% соцфондко, 10% подоходный налог деп 37-40%га чейин өйдөлүп кетип жумуш берүүчүлөргө нагрузка болуп калат да. Ошон үчүн жумуш берүүчүлөр деген канчалык тариф ылдый болсо, булар деген мисалы бир 5-6%га түшүрүп берсек, булар көбүрөөк жумушчу орун камсыз кылып, айлыгын дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чоң рахмат. Көмүскө экономика деп калдык. Нуржан айым, ушу бизде патент албай иштеп жүргөн ишкерлер көп да. Биздин жарандарыбыз көбү базарда жүрөт, соода саттык менен жүрөт жана башка да. Баардыгы эле баягы каттоодон өтүп патент алып иштеп жаткан жок да. Ушу патент албай иштеп жүргөн биздин жарандарыбыздын социалдык жактан камсыздандырылуусу кандай болот? Булардын келечекте эмне күтөт? Булар деле баягы жумушка жарактуу курап өтөт, кийин пенсия жашына барат дегендей, ошол учурда сиздерден пенсия алабы, ала алабы же ала албай калабы? Туура айтасыз. Эми жеке ишкерлер өзүңүздөр билгенден көп жылдан бери эле камсыздандыруу төлөмдөрүн төккөндөн, төлөгөндөн, камсыздандыруу полиси деп коебуз. Жеке ишкерлер камсыздандыруу полис беребиз да. Камсыздандыруу полистерин алгандан баш тартып жүрүшөт. Баш тартып жүргөндөн кийин азыр айта кетишибиз керек, камсыздандыруу төлөмдөрүн азыртан эгер төлөбөй турган болсо, пенсия курагына келгенде 63 жашта эркек кишилер 58 жашына аял кишилер болгондо социалдык фонд пенсия төлөп бербейт. Пенсия чегербейт дагы, төлөбөйт дагы. Булар болгону гана социалдык өнүктүрүү министерствосу бар бизде, ошол жерде пособияга отуруп калышат да. Пособиянын өлчөмү болсо 1000 сомдон ашпаган акча болуп атат азыр, аябай аз суммада. Ал эми патент боюнча айта турган болсок, патентти салык кызматы берет. Азыркы убакта өзүңүздөр билгендей, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн чогултуу боюнча функциясын дагы салык кызматына өткөзүп берди. Патентти сатып атканда, патентти жазып берип атканда ошол эле убакта да камсыздандыруу полистерин дагы жазат деген үмүттө максатта жасалган нерсе болчу. Биз дагы ошондой ойлоп атабыз. Эгерде баары бериле турган болсо, жеке ишкерлерибиз камсыздандыруу төлөмдөрүн толугу менен төлөп калган дегенге ишенебиз. Ушул төлөмдөр, мисалы үчүн жанагы 2000 сомго ыктыярдуу патент алып иштеген жарандар канча сом социалдык камсыздандыруу полисин сатып алат? Ыктыярдуу патенттерде өзүңүз билгендей ар кандай суммалар бар. Ал аябай 81 түрү бар да. 81 түрү бар. Эң кымбат канча ушу ыктыярдуу патенттер? Ыктыярдын патентинин кымбаттары 10 000 сомдон ашкандагы патенттер болот. Ал эми орточо болгондо сиз айткандай 2000-3000 сомдук патенттер, соода кылгандар. Алар болсо Бишкек шаарында мисалы үчүн 743 сом төлөйт. Бул эң көп эле 743-800 сомго чейин эле чыгат. Калган башка биздин район региондорубузда орточо айлык маянасы аз болгондуктан ал жерде арзаныраак да. Ал жерде 400-500 сомдон төлөп калышат ай сайын. Эсен мырза, мисалы үчүн Кошумча кылып кетсем, бул жерде мурда деген биздин мыйзамдарда каралган болчу да, от стоимости патента 25%, патент канча турса ошолдон 25% соцфондко төлөчү. Биз деген булдан кеткенбиз. Азыр деген орточо айлыктан төлөп калышкан да. Ошол орточо айлык Настатком жылда жаңылап берип турат. Кайсыл Ош областында канча, Бишкек шаарында деп, Баткенде канча деп, ошол орточо айлыктан 6%, 3% деп каралат. Мына биз 2018 жыл аймактарда өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. 2019 жылдагы аймактарда өнүктүрүү жана стандарттештирүү жылы деп жарыяланбадыбы? Ушул 2 жылдын алкагында мисалы үчүн аймактарда чакан жана орто бизнес өнүгүүдө да, анын ичинде ушу жеке ишкерлик кылган жарандарыбыз көбөйүп жатат да. Ушул учурда социалдык фондко төлөмдөрдүн саны көбөйгөндүгү байкалып жатабы? Биз азыр деген региондорго чыгып, группа болуп бөлүнүп, ошол губернаторлор менен, акимдер менен иш алып барып атабыз. Эл менен жолугуп, ушул маселелер боюнча такташып, губернаторлордон сурап, кандай ишканалар ачылып атат деп.
азыр эми буну азыр айтыш эрте. Бул деген жылдын жыйынтыгы менен анан чыгарабыз да. Кайсы областта канча иш орун түзүлдү, ошол жакта камсыздандыруу төгүмдөрү кандай топтолду. Бул ошол жылдын азыр жыйынтык чыгарганга эрте. Бирок бардык жерде ошол айтып атышат, жаңы жумушчу орундар түзүлүп атат. Монча адамга көбөйөт деп биз ошол жылдын жыйынтыгында толук айта алабыз. Ушул тарифтер башка өлкөлөрдө кандай? Биздин мисалы үчүн коңшулаш Казакстанда, коңшулаш Өзбекстанда, мисалы үчүн алыс барбай эле Россияны ала турган болсок, ушул төлөм тарифтин баасы кандай бекитилген ал жактарда? Бул боюнча биз дагы катташмалар менен жумушчу топ болуп түзүлүп жолугуп турабыз да булар боюнча маселелер боюнча. Биздин могу союзда СНГдагы мамлекеттердин эмес тарифтери 2-3%тен эле бири-бирин айырма берет. Ошо баарыныкы неме ал деген өзүнүн кайсы мисалы Россияда 20% деген бар. Башка жактарда бизден көп дагы немелер тарифтер бар. Бул деген ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн экономикалык күчүнө ошо каралат да. Жана пенсионерлерден кармалбайт да ушул Нуржан айым? Тариф неме камсыздандыруу төлөмү. Камсыздандыруу төңдөрүн төлөөдөн айта кетишибиз керек. Эгерде юридик алчактарда пенсионерлер иштеп турган болсо, алардын пайызы баарынан 10%тан кармалып атса, жумушчудан пенсионерден 8% кармалат, пенсиялык фондго. Топтомо фондуна гана төлөшпөйт. Ал эми эгерде пенсионер жекешкерлик менен алектенсе, же болбосо жер үлүшү бар болуп турган болсо, дыйкан чарба катары иштеп турган болсо, камсыздандыруу төмөндөрүн 2017-жылдын 15-июлунан баштап бошотулган. 2017-жылга чейинки камсыздандыруу төмөндөргө төлөөгө милдеттүү. Ушу биздин жана пенсия топтоо системабыз кандай тартипте ишке ашат? Деги эле канча бөлүктөн турат? Биздин жарандарыбызга түшүндүрүп кетсеңиз. Пенсиялык топтолмо фонд деген бар эле, ыктыярдуу топтолмо фонд деген бар эле. Бул ошол пенсионный фонд и топтомо фонд деп коет да. Ошол пенсионный фондко общий 23% ар бир төлөгөн адамдын бул жумуш берүүчү менен жумушчунун немеси кетет. Калган деген тиги 2% топтомо фондун. Анан жанагы медициналык жактан камсыздандыруу неме жака 2%. Ошол менен биз бул деген ар бир жумушчу бир жылда канча пенсиялык фондко, канча топтомо фондуна акча которулганын биз выписка личного страховой счетунан выписка чыгарып бир жылда таратып беребиз да. Ошол жерден ар бир жаран көрө алат. Өзүнүн счетунда канча акча бар, кайсы фондда канча немеге, канча инвест доход кошулуп көбөйтүлгөн. Чоң рахмат. Бизде телефон чалып бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот, урматтуу көрөрман. Биздин айылда жер ишибиз бар. Анан мен биякта шаарда госто иштейм да. Анан мен угуп атам тиги айыл жердеги иш менен гостун экөөсүнүн пенсиясы бирдей чыгып калат депчи. Анан биз айылдардын неме төлөп атабыз да. Налог. Кандай иш болуп калат пенсия, мен дагы 2 жылдай пенсия алып да. Сиздин учетуңуз каякта? Шаардасызбы же айылдасызбы? Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Суроо түшүнүктүү, саламатсыздарбы? Бул боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мыйзамда биздин адамдар даже 10 жерде иштесе, 10 жерден тең камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнүш керек да. Анан бул киши эсли бул шаарда иштеп, шаарда төлөп атса, анан айыл жеринде үлүш өзүнүн жана доля деп коет. Каралган болсо, ал жактагы дагы төлөнгөн акча баардыгы пенсияга чыкканда эсептелет. Бул жактагы иштегени дагы тиги айылдагы жерге төлөгөнү дагы. Бул кишинин мисалы үчүн каттоосу шаарда болгон болсо, айылда жер үлүшү айылда болгон болсо эч кандай көйгөй жаралбайт ортодо.
көйгөй жаралбайт. Ал жакта деген ошол мисалы 1 гектар жер болсо, ошол айыл жеринде канча мурдагы канча адам ошол үй бүлөдө канча адам жашаса, ошонун баарына бөлүнөт да. Мисалы үчүн 1 гектар жерге жылына төлөнүүчү салык канча сом? 400 сом. 400 сом. Анын канчасы салык кызматына кетет да, канчасы сиздерге келет? Жок, ал 400 сом бул деген 1 гектарга бул соцфондко толук келүүчү нерсе да. Анан бул жанагы эже айтып кеткен толук жооп берип коеюн. Мисалы жерге төлөгөн менен айлыктан төлөгөн деле бирдей чыгып калат деп атпайбы? Андай болушу мүмкүн эмес. Мисалы шаарда деген айлыктын көлөмү чоң. Айыл жеринде деген биз айыл жериндеги жерден деген бул жумушчу орундар айыл жерлеринде завод фабрикалар жок болгон үчүн ошол пенсияга чыгуунун бир жолу да. Ошол жерге төлөп, бул жерге деген мисалы 1 гектарына 400 сом төлөнөт дагы, ошол 400 сом бир үй бүлөдө 5 адам болсо ошо 5-өөнө бөлүнөт. Мисалы 400 сомду 5 бөлгөндө ошол ар бир немеге стаж болуп калат да. Ошол стаж менен гана чыкканга укуктуу да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Урматтуу көрөрман, угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен мындай соң барында, мен өзүм мектепте иштейм. Мен ачылганда трудовой барда. Анан дагы башка бул чыкпап, аларга иштеп атат, аларга мектептин ачылган. Эки трудовой иштейм. Сиз эки трудовой ачтырып алдыңызбы? Чоң рахмат, урматтуу көрөрман. Сурооңуз түшүнүктүү болуш керек. Бул ошол мен жана айтып кеткендей, эки жактан тең камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнүш керек. Бул деген жакшы нерсе. Анан эки трудовой ачылган деген ал боюнча мындай мыйзамга деле бир каршылык жок болуш керек. Адам просто деген жанагы по совместительству деп коет го. Бизге өзү камсыздандыруу мыйзамда жазылганда ар бир иштеген жеринен камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнүш керек деп. Ушундай кошумчалап кетип элек, бул эженин дагы берген суроосу чочулоосу дагы түшүнүктүү болуп атат. Анткени пенсияны эсептеп атканда, стажды эсептеп атканда социалдык фонд трудовой книжканы карайт. Кайсы убакта иштеген экен, кайсы жерде иштеген экен карайт. Бирок камсыздандыруу канча төлөмдөрүн канча төлөгөндүгү жөнүндө иш берүүчү кайсы жерде иштеп атса, мектепте иштеп атса, мисалы үчүн мектептин өзүнүн отчеттору бар. Ошолор маалыматтар келип түшкөндөн кийин өзүнүн счету бар. Ошол счетто түшкөн маалыматына карата жараша 96-жылдан баштап стажын эсептеп пенсиясы эсептелинет да. Ошондуктан эки трудовой книжкасы бар болуп турган болсо, бул дегенде пенсия чыгууга тоскоолдук болбойт да. Болбойт да. Бизде дагы телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло? 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 Айтайын деген сөздөрдөн угал. Урматтуу көрөрман, угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Батырдын мен актапты. Тур боятат да, ошого батырдын сиздерге айтайын деп чыктым эле да, номериңизди неме кылып. Кечиресиз, сурооңузду дагы бир жолу кайталап кое аласыз, урматтуу көрөрман? Енем апам болсо 70-ге жакындап кетти. Ошо батырдын турласа болот. Апам 70-ге жакындап келе жатат, апам баатыр эне деди окшойт ки. Бул суроо кичине башкача берилиш керек. Баатыр эне болуш үчүн азыр 7ден өйдө бала болуш керек да. Бул 70 ал жашка каралбайт да. Баатыр эне болуш үчүн 7 бала төрөш керек. Баатыр энелерге пенсияга чыгууда негизи жеңилдик бар да бизде, мыйзам Баатыр боюнча. энеге бизде кошумча 1000 сом мамлекет тарабынан кошулат пенсиясына. Ал эми пенсияга чыгуусунда да жеңилдик каралганбы? Пенсия чыгуусунда бул 5 баладан жогору болгондон кийин аял киши 53 жашынан пенсия чыкса, 58-тен чыгып атса 5 жыл эртерээк чыкканга укугу бар да. Ал эми бул биздин көрөрманыбыз берип аткан суроо болсо, бул баатыр эне статусун алып бере албайт керек апасыначы, ошол маселе болсо керек. Ал бул маселени социалдык фондко эмес, эми аны ошо жергиликтүү органдарга суроо бериш керек дагы, ошол жерден такташ керек да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак.
Алло. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Алло. Отабыз. Биз ар бир жылы октябрь айында пенсияны көбөйтөбүз. Бирок бул канча процентке кандай көбөйлүшүн бул азыр эсептелип жатат. Страховой камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөнүшүнө ошол жыйынтык чыгарып, бир 9 айдын жыйынтыгы менен точно айта алабыз да. Мисалы былтыр 370 сомдон кем эмес көтөрүлдү. Быйыл дагы ошо ойлоп атабыз, ошол былтыркы жылдан аз эмес кылып көтөргөнгө аракет жасап. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Урматтуу режиссер, телефондун үнүн көтөрүп коесузбу? Урматтуу көрөрман, кичине катуураак сүйлөп коесузбу? Сурооңузду угулбай жатат. Кечиресиз, эгер мүмкүн болсо дагы бир жолу кайталап коесузбу? Жер үлүшүм жок болуп пенсияга чыгарбай жатат мени дейт. Жанагы жер үлүшүм жок, пенсияга чыга албай жатам деген суроо болду эле. Ошол жооптон уланта берсек. Мен башында айтып кеткендей, бул пенсияга чыгыш үчүн эркектерде 25 жыл, аялдарда 20 жыл стаж керек да. Анан жер үлүшү болбосо, бул өмүр бою эч жерде иштебесе, соцфондко эч кандай камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөсө, ал адамга пенсия чектелбейт. Ошон үчүн дагы бир жолу бар, өз ыктыярың менен барып, если сен эч жерде иштебесең, мисалы деген мал менен мал багып тиргилик кылсаң, анда деген пенсияны кийин чыгыш үчүн ыктыярдуу турду соцфондко барып төлөм төлөп турса болот да. Канча сом анын суммасы? Ал деген тоже орточо айлыктан 10%. Ал кишинин анан аз болбош керек. Орточо айлык жана стандарттуу түрдө бекитилген, орточо айлык. Ар бир региондо өзүнүн орточо айлыгы биздин Настатком чыгарып берип турат. Мисалы Баткен, Ош, мисалы Бишкек шаарына караганда региондордо орточо айлыктын көлөмү азыраак болот. Мисалы үчүн Нарын областында канча, ошол эле Баткенде канча? Бул мен азыр толук немесин алган жокмун. Мисалы 10 миң, 12 миң, биз шаарда мисалы 16-18 миң. Орточо айлык. Орточо айлык. Ошонун канча пайызын өзү жана иштебиз? 10%дан кем эмес. 10%дан кем эмес, Кем эмес болуш керек да. Мисалы ал деген адам өзү кызыктар болуш керек да. Мисалы если көбүрөөк алам десе, көбүрөөк төлөп, ошентип стаж кылып туруш керек да. Анан мисалы ошол айыл жерлеринде или иштеш керек, или жерге төлөш керек, же болбосо өз ыктыярың менен төлөшүң керек. Ушуну сиз кошумчалап кетет элем. Мисалы үчүн азыр жер үлүшүм жок деп айтып атат. Айыл жергесинде жашай турган болсо, биз өзүбүз билгендей жер үлүштөрү деген өзүңүздөр билгендей жер реформасы жүргөндө 94-жылдан 99-жылга чейин негизинен жер үлүштөрү бүт биздин элдерибизге баарына бөлүнүп берилген болчу, үй бүлөлөргө бөлүнүп берилген. Ошол убакта эгер жер үлүшүн албай алган болсо, мисалы үчүн албай алган болсо, айыл өкмөтүндө өзүнүн жерлери бар. ФПСтин жери деп айтып коюшат, фонд перераспределения деп. Ошол жерлерин алып аренда кылып иштетсе болот. Ошол жерлерден камсыздандыруу төлөмдөрү төлөөгө укугу бар. Дагы айтып кетип болсок, көп биздин жарандарыбыз жер үлүшү жок болсо дагы мал багуу менен алектенишет. Мал багуу болсо жайыттарга. Жайыттар болсо азыр бизде жайыттар жөнүндө мыйзамга ылайык жайыт билеттерин алышат. Ошо жайыт билетинде канча гектар жер жайыт кылып алып атса, ошого жараша камсыздандыруу төлөмдөргө дагы төлөө милдеттүү болуп калат дагы. Убагы келгенде пенсия чыкканга дагы стаж болуп калат, укугу да болуп калат да. Ошол эле убакта да мисалы үчүн Базар Коргон районуна окшогондо бизде токойлор бар. Лесной фонд деп коет, ошол фонддон алган ошол жерлер дагы бул деген менчикке кирбейт.
бүт мамлекеттин жерлери, бирок арендага алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол жерлерди арендага алып, ошол жерде ишкердик жүргүзгөн, ошол жерде иштеген адамдар дагы токой чарбасынан алышат дагы. Көп жылдык өсүмдүктөрдүн ставкасы бар. Орточо алганда 1 гектарына 146 сом, 150 сомдон болот. Ошондон да камсыздандыруу төмөндөрүн төлөп жүрүшөт, ошентип стаж толуктаса болот. Ал эми такыр эле иш жерде иштебей, биз азыр ушуга чейин айтып кеткен дагы биз варианттарды айта албасак, жер илишин алган өзүнүн дагы үй бүлөсүндө дагы ата-энеси бар, мисалы үчүн пенсионерлер. Ал кишилер жерди дегиле иштебейт деле, жерди иштетпейт деле. Ошол жерлерди мураскор катары өздөрүнө алганга болот. Ата-энеси которуп берген болот. Укугун эгер которуп бере турган болсо, документтештирип, ошол документтер менен анан камсыздандыруу төмөндөргө мүмкүнчүлүк алып калат дагы, стаж дагы алып, анан пенсия чыгууга дагы укук ала баштайт. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Кечиресиз, урматтуу көрөрман, сурооңуз угулбай атат, катуураак сүйлөйсүзбү? Угуп атабыз. Сурооңуз абдан түшүнүктүү. Менимче абдан жакшы суроо болду окшойт. Аялым пенсияга чыкты эле, 10 жыл Россияда иштеди эле дейт. Ушул тууралуу айтсаңыз. Бул мурда если аялы союз убагында иштеген болсо, ошол стажга эсептелет. Союз тарапы Кыргызстан өзүнчө эгемендүүлүктү алгандан кийин иштесе, ал эсептелбейт. Ошон үчүн деген бул ош кайсы период экен. Сиз райондогу соцфондко кайрылып, ошону кандай эсептебеди, кайсы райондо жазсаңыз, ошол соцфонддон тактасаңыз болот. Анан же болбосо бизге арыз түрүндө карасаңыз, биз пенсионный деланы көтөрүп, ошол жерден толук айтып бере алабыз да. Ушул кайсы жылы иштеген, кандай болуп эсептелгенчи. Чоң рахмат. Азыр бизде дагы телефон чалып экен, андан кийин суроого айтып келебиз. Алло. Саламатсызбы? Ayol kişi 37 yıl stajı menен 4 balası menен тезекте болуп. 37 жыл стажы, канча баласы менен дейсиз? 4 balası var. 4 балаңыз бар. Чоң рахмат. 37 жыл стаж болсо 55 жаштан чыкса болот. 55 жаштан чыкса. Аял киши 35 жылдан кем эмес стажы болсо 50 жаштан, эркек киши 40 жыл стажы болсо 60 жаштан чыкса болот да. Бул 3 жыл эртерээк чыкканга. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. 2014 жылы, Чоң рахмат. Көрөрманыбыз Кочкор районунан чалып жаткан экен. Суроо түшүнүктүү болду го дейм. Бул киши мисалы деген азыр бизге арыз түрүндө или ошол районго же болбосо биздин республикалык соцфондко арыз түрүндө берсеңиз, биз сиздин сурооңуз жакшы болбой калды, бирок деген түшүндө айта кетчү нерсе, биз деген пенсияны чектегенде бир эле мисалы Кочкор району болсо, Кочкор райондук соцфонд эле пенсия чектелбейт да. Бул жерден деген алар бүт материалдарын топтоп, документтерин топтоп бизде борборлоштуруп чектөө управлениясына жөнөтөт. Ушул жерде деген дагы контрольный группа деп коет да. Ошол 5-6 адамдан турган толук документтерин текшерип, мыйзам жагынан кандай туура болушун тактап туруп анан чектешет да.
Если бир жакшы кат түрүндө арыз жазып берсеңиз, биз сизди жакшылап текшерип кат түрүндө жазып берсек жакшы болот да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Словенияда пенсия боюнча. Андан буга чейин 91 жылга чейин иштегем. Андан кийин 91 жылдан кийин 96-дан баштап жалпы сонго өзүнчө ушул 1000 сомдон айтайын. 1,5 сомдон төгүп келдим эле 18 жылга чейин. 18 өзүм орпайын катып калып, ушул инвалидке чыктым да, анан ошого мен сонун кошулабы, кошулбай калабы пенсия. Сиз пенсияга Азыр 2600 сом пенсия алып атам деди ошо. Сизди түшүндүм. Бизде деген пенсионерлер пенсияга чыгып, анан дагы иштеп жүрө берсе, ошол жыл сайын жыл бүткөндө ошол канча иштегени, канча сумма төлөгөнүнө карап туруп, пенсиясына жыл сайын кошулуп бериш керек. Ана сиз ошол мисалы 1000 сомдон төлөдүм деп айтканыңыз ошол бул эми азыраак болуп калып атат да. Мисалы биздин эле айлыктан мисалы 10 000 алсак, жана жумуш берүүчү жумушчу болуп туруп мисалы 27% алганда 2700 сом кармалат да. Мисалы шаарда иштесең 10 000 сом айлык алсаң эле ошого 1000 сомдон кичине азыраак болуп калат. Анан биз жана жылда октябрь күз айында пенсияга кошуп берип атабыз да, акырын барып неме болот. Анан ошол сиз деген соцфондко барып выписка чыгарып бер десеңиз болот да. Сиздин төлөгөндөрүңүздү кайсы айда канча төлөгөнүңүздөрдүн баары ошол 96-жылдан бери көрүнүп турат да, ошол кагаздачы. Ошонун бир кагазын алып өзүңүз текшерип койсоңуз болот. Болбосо арыз түрүндө берсеңиз текшерип берет. Чоң рахмат. Нуржан айым, айтсаңыз, ушу жанагы биздин буга чейинки көрөрманыбыз Тоолуу райондо деген суроо берди да. Мисалы үчүн ушул Тоолуу райондон, Тоолуу аймактан эгер мүмкүн болсо кичине акырыныраак болсоңуздар, Тоолуу район дейт да. Мисалы үчүн Тоолуу аймактан пенсияга чыкты, ал жаран кийинчерээк Борбор калаага көчүп келди. Учеттон чыгып, четиги жактан каттоодон чыгып, анын жанагы Тоолуу бийик аймак деген статус алынып пенсиясы кыскарышы мүмкүнбү? Жок, ал жерде пенсиясы кыскарбайт. Анткени деген Тоолуу шартта иштегендиги, бул айтып кетишибиз керек, биздин мыйзамдарга ылайык Тоолуу шартта жашай турган жашап жана иштеген статусу сөзсүз түрдө керек. Экөө тең бирдей болуш керек да. 15 жылдан кем эмес. Тоолуу аймакта иштеген болуш керек. Эркек киши 55 жашында, аял киши 50 жашында эртерээк чыгат. Жеңилдетилген, статустар жеңилдетилген варианттарда чыгышат. Стажы болсо эркек киши 25 жыл, 20 жыл аялдарга. Бирок ошол 25-20 жылдын ичинен сөзсүз түрдө 20 жыл ошол Тоолуу шартында 20 жыл жашап дагы иштеш керек да. Анан ал жака пенсия чыгып, анан бул жерге кайра келип жашаганга келгенде пенсиясы өзгөрүлбөйт, ошол пенсиясын ала берет. Ошондой эле дагы алыскы аймактар дегендер бизде дагы бир статусту да бар. Алар дагы жеңилдетилген убакыт менен чыгышат. Эркек кишилер 60 жашынан чыгышат, аял кишилер болсо 55 жашынан. Стаж болсо ошол алыскы райондордо 20 жыл жашаш керек. Алыскы райондор деп калдык. Мисалы үчүн Баткен областынын, мисалы үчүн Тажикстан менен Өзбекстан менен кесилген аймактарда чегара айылдары деп өзүнчө бир статус берилеби? Буларга пенсияга чыгып жатканда жеңилдиктер каралганбы? Бул боюнча мамлекеттин токтому бар да. Мамлекеттин токтомунда бүт ошол Кыргызстан боюнча айыл жерлердин жанагы бийик Тоолуу же болбосо барганга алыс айылдар ошол бардык айылдардын тизмеги бар да. Алар атайын комиссия барып ошол айылдардын өлчөп, ошонун бизге мисалы высокогорьяга канча кирет деген токтом бар. Ошол токтомдо баары да жазылып турат. Кайсы айыл кирет, ошол биз дагы пенсияга чектерди ошол карайбыз. Бул ошол айыл бийик Тоолуу немеге аймакка киреби, кирбейби. Ошол токтомдо баары жазылган. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот.
Биз Маек студенттерибиз, көрөрманыбыз кетип калды окшойт. Жогоруда бир көрөрманыбыз суроо берди эле. Келинчегим 10 жыл Россияда эмгектенди эле, бияка келип пенсияга чыкты эле. Россиядагы эмгектенгени эске алынабы деди. Менимче жакында эле биз жанагы пенсияны экспорттоо боюнча мыйзам долбооруна кол коюп жатабыз. Буга чейинки ошол мыйзам келишим боюнча буга чейинки иштегендер эске алынабы же мындан аркысы эске алынабы? Бул боюнча иш жүрүп жатат. Бул деген бул киши айтып суроосунда айтып атпайбы, мурда иштеген депчи. Буга эч кандай таасири жок болот. Бул азыркы деген жаңы келишим эсиле түзүлүп калса, бул будан бияка деген биздин мигранттар азыр башка жакта көп болот баягы. Ошолорго неме болот да. Бул жанагы суроо боюнча мен айтып кетпедимби, ошол кайсы жыл иштеген такташ керек да. Эсли деген мурда Союз убагында иштеген болсо, ал сөзсүз стажына кошулуп эсептелиш керек. Андан кийин иштеген болсо эсептелбей калат. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло. Алло. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Техникалык жакшы угулбай жатат. Биз Маек студенттерибиз, мисалы үчүн жана биздин пенсионерлерибиз, жумушчуларыбыз пенсиялык төлөмдөрдү төгүп жаткан ушул социалдык фонддо канча акча чогултулгандыгын көрө алабы? Мисалы үчүн барса сиздер менин пенсиялык топтолмо фондумда канча акча бар десе, сиздер көрсөтөсүздөрбү? Сөзсүз түрдө бул маалымат ар бир жарандын өзүнүн маалыматын өзүнүн жеке эсебинде болгон маалыматты дайыма карап турса болот. Бул үчүн кандай өзүнүн жолдору бар? Соцфондко келип туруп арызын жазып туруп ошол жерден чыгарып кетсе болот. Ошол жерден чыгарып беришет. Бүт 96-жылдан бери камсыздандыруу төлөмдөрүн канча төлөсө, кайсы жерде иштегендиги жөнүндө, айлык маянасы, төлөгөн акчасы, жана камсыздандыруу пенсияга да эсептелине турган камсыздандыруу бөлүмү жана топтомо бөлүгүндөгү суммалардын баарын көрсө болот. Ошол эле убакта эгерде жумушчу ордунан кете албаса, бара алган шарты жок боло турган болсо, бир жолу райондук башкармалыкка барыш керек дагы, арыз жазып калтырат дагы өзүнүн электрондук почтасынын адресин бере турган болсо, дарегин бере турган болсо, социалдык фонд ошол дарекке камсыздандыруу төлөмдөрүнүн эсебиндеги түшкөн акчалары жөнүндө бүт маалыматтарды берип турганга. Демек онлайн алууга да мүмкүнчүлүгү бар. Онлайн режимде алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Менде бир суроо бар. Кечиресиз, урматтуу көрөрман, кичине катуураак сүйлөйсүзбү? Апаңыз 54 жашта дейсизби? Апасы деген Суроо түшүнүксүз болуп калды окшойт. Эгерде апасы 54 жашта деген эле сөздү угуп калдык. Эми апасы 54 жашта боло турган болсо, бул анан эгер 5 баладан көп төрөй турган болсо, 53 жашынан эртерээк чат деп айттык. Ал эми бийиктүүлүк шартта жашай турган болсо, 3 баладан көп төрөй турган болсо, анан кийин 15 жылдык стажы бар болсо, ошол жерде иштеген 45 жашынан чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми эгер бул шарттарга туура келбей турган болсо, анда жалпы эле шарты 58 жашынан пенсия чыгуу укуктуу. Бул кишине айта кетчү нерсе, бул кишинин телефонунан жакшы азыр угулбай калды. Ар бир биздин граждандардын укуктары бар. Ошол кайсы райондо жашаса, ошол райондук соцфондко кайрылып, тактап сурап, если ал толук өзүнө жооп ала албаса, республиканский соцфондко кат жазып, биз ошону 2 жуманын ичинде карап жооп бергенге даярбыз. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угуп атабыз биз сизди. Мен суроо берип эле, бул алдырма Бишкек шаары боюнча да сиздерге патент алып, патент алган болсо, ошол фондо кошуп төлөдө ошондо бир айга деген 1500 сомдой болуп кетип атат. Былтырлар 500 эле сом болду да. Бул сол фондо да кошуп койдум, ушуга кененирээк токтолуп жооп берип койдум.
Чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Мурда булар ыктыярдуу эле патент алып жүрчү эле, азыр салык кызматы буларга жана социалдык камсыздандыруу полисиндагы дароо берип жатпайбы, ошол боюнча окшойт. Бизде азыр такси кызматында аябай көп жарандарыбыз иштейт, бирок ушул соцфондко деген камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшпөйт да. Анан быйыл ушул 1-январдан баштап 2019 жылдан биз налоговыйга өткөрүп бердик камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу боюнча. Анан алар ушул патент алганда айтып түшүндүрүп страховой полис соцфондко дагы төлөшүңүз керек деп ошол страховой полис берип атат да. Анан бул деген жакшы нерсе да. Ошол мисалы 1000 сом төлөсө ошол 1 айлык стаж болуп эсептелет. Больницага барса дагы жанагы өзүнчө жеңилдиктер болот. Топтомоо фондуна пенсияга чыкканга кийин ушул стаж болуш керек да. Таксовать этип жүрүп, анан кийин пенсияга келгенде эчтеке төлөбөсө пенсия чыкпай калат да. Ошон үчүн бул туура эле иш болот. Биздин жарандарыбыз ушу күнүмдүк баягы тыйынга кызыгып эле, баягы келечегин ойлобой коюп жатышпайбы? Ушул жакта баягы мисалы үчүн 300 сом кымбат болгону менен кийин пенсияга чыкканыңызда сизге пенсия курагына келгениңизде сизге пенсия катары чегерилип берилет деген түшүндүрүү иштерин социалдык фонд аткаруу жагында аксап жаткан жокпу? Биздин жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин сиздер жүргүзүп жатасыздарбы? Биз бул боюнча деген жана башында айтып кеттим, биз ар бир регионго чыгып, ошол жерден чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Биздин ар бир райондо деген социалдык фонддун аймактык башкармалыктары бар. Алар дагы өздөрүнүн эмесин кылат. Адам деген өзү биздин жарандар дагы кичине кызыгыш керек да. Мен кандай төлөшүм керек, кандай төлөсөм кандай пенсиям чыгат деген ошолор адам дагы өзү кызыгып кичине изилденип неме кылыш керек. Биз жактан ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, даже могу сиздерге келип айтып беребиз. Радиодон чыгып атабыз, газеталарга жазып атабыз, журналга чыгарып таратып атабыз. Колдон келген аракетти неме кылып атабыз да. Мисалы үчүн ушул биздин жарандарыбыз пенсияга чыгууда туш келген көйгөйлөрү жана башка ушул социалдык камсыздандыруу жаатында жаралган көйгөйлөр аркылуу сиздерге кат жазуудан башка да кандай даректер аркылуу кайрылса болот? Азыр баягы санариптештирүү доору болуп, баягы кат жазып, кат алышуу бир мындай четтеп баратпайбы? Онлайн кайрылып, онлайн жооп алса болобу сиздерден? Бизде деген мисалы азыр деген социалдык немелер любой эле нерседе бизде мисалы Facebook, Instagramдан бери чыгарып жазып атабыз да, интернет газеталарга ошо соцфонддо болуп аткан иштер жөнүндө, реформалар жөнүндө, бүт суроолор, тарифтер жөнүндө чыгарып атабыз да, ошолорго кызыгып окуса болот. Анан биздин өз региондордогу аймактыктарга ошо телефон чалып дагы байланыш. Кошулуп кетсек, азыр өзү дагы айтып кеткендей, социалдык фонддун өзүнүн интернет сайтына дагы арызаңыздар болот. Соцфонд Кейджи деген дарегинде, ал эми ошол убакта дагы 1202 номеринде кол борборубуз иштеп жатат. Кол борборуна дайыма чалып туруп, кызыктырган маселелерди койсоңуздар болот. Чалуу акысызбы же акысыз? Акысыз. Урматтуу коноктор, биз маегибиздин аягына келип жеттик. Сиздерге эркин микрофон, биздин жарандарыбызга айталы деген пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар болсо айтып калыңыздар. Биздин жарандарыбыз көп учурда пенсияга чыгууда кандай көйгөйлөргө туш келет, анын чечүү жолдору кандай? Ушу эркин микрофондон пайдаланып айтып алсаңыздар болот. Урматтуу биздин Кыргызстандын жарандары, сиздер деген ушул соцфонд пенсияга чыгуунун жолдорун бүт мыйзамдары менен таанышып, өзүңүздөр да кызыктар болуп, ошол соцфондко кандай төлөнүп атат, жана биз айтып кеткен выпискаңарды соцфондко келип чыгарып, канча сумма болуп атат, ошолорду билип туруңуздарды суранабыз. Анан деген ушул колуңуздардан келишинче кайсыл иштеген жерде көп эле биздин граждандар бир жерде иштеп, анан соцфондко төлөбөй жумуш берүүчү төлөбөй эле коелу деп макулдашып төлөбөй калган учурлар көп болот да. Ошондой учурларда арыз жазып кайрылсаңыздар, биз текшерип ошо сиздерге жумуш берүүчү төлөш керек да. Ал милдеттүү түрдө жумуш берүүчү камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөш керек. Ошону деген өзүңүздөр да контроль кылып карашыңыздарды суранабыз.
Мен айтып кете турган нерсе, мен буга чейин дагы кесиптешибиз айтып кеткендек, камсыздандыруу төмөндөр үчүн да төлөө милдеттүү, баарыбыз милдеттүүбүз. Пенсияны азыртан ойлойлу. Азыр көп биздин көрөрмандар суроолорду берип атат, кантип төлөйбүз, көп болуп кетип атат деп. Ошонтип убагында төлөй турган болсок, бул камсыздандыруу төмөндөрү өтө көп эмес. Анткени налог, салыкты төлөп жүрүп, андан кийин соцфондго төлөбөй жүрүп, андан кийин соцфондду төлөгүлө да кыйынчылыкка туулат элек. Бирок бул камсыздандыруу төмөндөрүн төлөө милдеттүү деп айтып кетким келет. Ошол эле убакта азыр биздин пенсионерлерибизде пенсия чыгууда көйгөйлөрү көп деп, документтерди көп топтойбуз деген сөздөр көп аябай жаралып атты эле. Ошол документтерди топтоодо дагы эгерде мүчүлүштүктөр болсо, же болбосо документтеринде кээ бир түшүнүксүз же туура эмес жазылып калган нерселер боло турган болсо, социалдык фонд тарабынан өзү текшерет деген мыйзам чыккан. Ошол өзү текшерип, башка мамлекеттик органдар менен байланышта болот деген маселелер каралганда, ошол эле убакта социалдык фонддун соцфонд Кейджи деген интернет сайтында ал жерде деген өзүнүн деген өздүк кабинет ачылып атат пенсионердин. Пенсия чыгууга 6 ай калганда эле документтерин топтоп, ошол жерден дагы өзүнүн пенсиясын, божомолдуу пенсиясын эсептеп дагы көргөнгө болот, документтерди тактаганга болот да. Ошондуктан социалдык фонд пенсионерлердин көйгөйлөрүн билип туруп, бул жумуштарды дагы оңдоого аябай аракет кылып жатат. Ошол эле убакта камсыздандыруу төмөндөрүнүн төлөөчүлөргө дагы көп жаңы шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ушул иш-аракеттер жана документтерди социалдык фонд өзү топтойт деген жана башка иш-чаралар жана социалдык фонддун түндүк системасына кошулуусунун алкагында аткарылып жатат да. Сөзсүз түрдө бул түндүк системасына деген бүт мамлекеттик органдар кошулат. Өзүңүздөр билип атасыз, санариптик деп атабыз. Санариптик болгондон кийин баарыбыз ошол нерсеге умтулушубуз керек. Бул нерсени дагы бүт мамлекеттик органдарда, социалдык фонддо дагы алдыга кете турган жумуштар жүргүзүлүп жатат. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз аягына келип жетти окшойт. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери, деги эле камсыздандыруу төгүмдөрү деген эмне ушул теманын алкагында сөз кылдык. Бүгүн бизге социалдык фонддун кызматкерлери келип атайын сиздердин сурооңуздарга, биздин суроолорубуздарга жооп берди. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.